Урматтуу мекендештерим, бүгүн мен кайтадан ушул силерге кайрылуу жасап атам. Эмнеге десе, ушу биринчи жолу жасаганымда катуу шамал болуп, мен да мындай айткандай аудионун сапаты начар болгондон кайтадан кайрылып атам. Эми эмне дейт элем, урматтуу мекендештер? Азыр ушу Россияда иштеп жүргөн биздин кыргыз жарандарыбыз абдан көп. Ошолордун арасында мен дагы ушу Россиянын Калининград шаарында иштеп жүрөм. Чоң курулушта. Мына азыр силерге көрсөтүп койсом деле болот. Мына стадион, Калининграддын стадиону. Ушу Калининград стадионунун жанына азыр өзүнчө бир чоң килейген комплекс курулуп атат. Ушу курулушта мен дагы иштеп, ушу мындай айтканда Россияга өзүмдүн салмагымды салып атам. Мындай айтканда, азыр Кыргызстанда көп эле биздин жарандарыбыз, жаштары болобу, карысы болобу, келип ушу иштеп Россиянын экономикасын көтөрүп атабыз. Россияда мындай айтканда кыргыз специалисттерди абдан баалайт. Менин деле ушу башчыларым дайыма айтат, ушу Кыргызстандан келген специалисттер тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү, ошо ишин так аткарат деп көп макташат да. Анан мен дагы ушу кыргыздардын, Кыргызстандын желегин бийик көтөрүп, ушу кыргыздар башка өнүккөн мамлекеттер менен салыштырганда ушу биздин дагы элибиз тажрыйбалуу, илимдүү, билимдүү дегенин өзүнүн эмгеги менен далилдеп, ушу башка биздин ушу кыргыз жарандарыбыз менен чогуу ушу Россия болобу, башка өлкөлөрдө иштеп жүрөбүз. Эми бүгүнкү Кыргызстаныбызда болгон кырдаал боюнча дайыма сурагым келет да, ушу кыргыз элибизди тентиткен ким? Эмнеге ушу биздин жакшы мыкты адистерибиз бүгүн ушу башка өлкөлөрдө иштеп, өзүнүн эли үчүн же жер үчүн иштебей, башка өлкөлөрдүн экономикасын көтөрүп, ошолорго пайда алып келген иштерин жасап атат. Мына Кыргызстаныбызда 3 жолу революция болду. 3 жолу тең революция өзүнүн максатына жеткен жок. Дагы эле элибиз алданып атат. Дагы эле ушу биз ишенип, ушу бирөө келип бизди куткарып калат, ушу мыкты президент келсе эле бүт баары оңолот деп эле өзүбүздү алдап эле жүрөбүз да. Мына азыр деле Садырды шайлап коюп, мына Садыр кыйратат, Садыр деп коюп эле кыйкырып жүргөн канча биздин жарандарыбыз. Бирок мен айтарым, Садыр Кыргызстанды сактабайт, Кыргызстаныбызды оңдобойт, Кыргызстандын көйгөйүн чече албайт, күчү дагы, духу дагы жетпейт. Эмнеге десе, ошо Садырдын камчынын аркасынан бандиттер турат, криминал турат. Бүгүн Кыргызстанды кыргыздын ынтымагы сактайт. Кыргыздын ынтымагы бул уулуу курултай. Ошону эч унутпайлычы. Биз дайыма эле ушу лидерди эле издеп жүрөбүз. Бир мыкты бирөө чыгатпы деп. Чыкпайт, антип лидерди таңдабайт. Мына аталардан калган мамлекетти башкаруу тутум бул уулуу курултай. Илгертен бери биздин ата-бабаларыбыз ушу мамлекетибизди башкарып, ошо кыргыз каганатын курган биздин ата-бабалар. Анан биз бул жерде кичине ушу тарыхыбызды карап, ушу ата-бабаларыбыздын калган мурасты жакшылап, изилдеп, жолубузду туура багытка салып, урган соккон мамлекеттердин конституциясын алып келип алып, өзүбүзгө оңдоп алып туруп, анан мына эми кыйратабыз деген ойлордон алыс болойлук. Ошондуктан мен элиме кайрылат элем. Мына лидерди издеп, бирөөнүн көтүн жалаганды токтотойлукчу. Мына тиги келсе эле кыйратат. Мына Садырга убакыт берейликчи деп. Эч кимге убакыт бере турган азыр жайыбыз дагы жок, эч нерсебиз жок. Сабырдын дагы чеги болот. 30 жыл чыдадык. Мына эл деле кичине оюн жүгүртүп, кичине көзүн ачып түшүнүш керек. Кайсы багыт менен кетишибиз керек? И кандай мамлекетти курушубуз керек? Бекеринен аталарыбыз айтып жүрчү эле, эл сел деп. Ошо сел тоон чокусунан башталат. Элдин бийлиги ал дагы ошо алыскы айылдан башталат.
жөн эле Бишкекке келип алып эле урган соккон бирөөнү коюп эле мына бүгүн кыйратат деп эле отура бергенибиз бул туура эмес. Эл бийлиги, эл өкмөтү орнош үчүн эң биринчиден ошо айылдагы жарандар өзүнүн арасынан мыктысын айыл өкмөтү башчысы кылып коюш керек. Мыкты айыл башчыларынан райондун башчысын шайлаш керек. Мыкты райондун башчысынан область башчысын шайлаш керек. Мыкты область башчысынан өкмөт башчысын шайлаш керек. Анан жөн эле отуруп алып бир алкашты же бандитти же психбольнойду президент кылып же премьер-министр коюп койсок эле бүт баары оңолуп калат деп эле ойлоп атабыз. Бул абдан туура эмес жол. Ошондуктан ар бир кыргызга кайрылат элем. Алданбайлы, сатылбайлы, бирөөнүн кулу, бирөөнүн камчысы болбойлу. Кыргызстаныбыздын келечегин ойлосок, анда ушу аталардан калган ушу улуу курултай системасын алып келип туруп, мамлекетибизди туура багытка салыш керек. Суранам, айланайын кыргыз элим. Ойгонойлук, ушу тентип жүргөн кыргыздарыбыздын бардыгын кайта ушу Кыргызстанга алып келип, ушу Кыргызстаныбызды гүлдөтүп, күчтүү, өнүккөн, адилеттүү мамлекетти курганга ар бирибиз өзүбүздүн салмагыбызды кошойлук.